Екіншісі субханалла, бұл көз тиюдің bir белгісі болады. Мысалы, аялдағы, еркектағы төшекке жатқанда ешқашан жылаңаш жатпаш керек. Емне жатпаш керек екен? Жылаңаш жатпаш керек. Емне үшін мұндай делген десе, анткени Құранда Алла Тағала айтады, сілер аларды көрбейсіңдер дейді, алар сілерді көріп тұрады. Демек, сілермен біз шайтандарды көрбейді екенбіз да. Бирок біздің ең чоң дұшманы шайтандың аларға берілген момында бізге окшогон мощный дене жоқ. Соның красота да болчу өзүнчө идеальный жаратылганда машалла. Бүт бар ордунда. Ойлосоң, кулагың колтугуңда болуп калса, угарда монт этпелеңер. Жок, карасаң, ордунда болуп койгон, бийигирээк коюп койгон, көзүн мүнөт койгон, көзү шапкенин алда болсо кандай болот эле? Көрүш үчүн шапкенин мүнөт билем азыр. Жок, карасаң, кандай Аллах Таала, кандай хаалик, кандай жаратуучу, ордунда коюп койгон. Демек субханалла, ошол шайтандардын эмнеси жок экен, денеси жок. Ошол биздин денебизге кызыгат. Анан жылаңаш жатып калган мезгилде көп убакыттарда аялдарга ошолор илешет дагы, анан жанакындай оорулар башталат. Истерика, дайыма баштын оорушу, денеге ар кандай нерседен жана чыгып кетиши, беттериңер бар карарып, көгөрүп кетиши, денеңерде карарып кеткен нерселер, жанагындай бир эмелер. Мен өзүм жумушка келип кетип окшойм, субханалла. Бирок ошондой болот да. Бул мен айтып аткан бул китептерде айтылган. Демек субханалла мунун дарысын айтайын эми. Көз тийген дарысы кантип келек? Фатиха. Канча жол эле? Канча маал эле? Баарыңар доктор болуп кетейинчи иншалла.